Көпчүлүктүн пикирин эске алганда онлайн окутуу системасы азыркы учурда элдин наразычылыгын туудуруп эле тим болбой, ар бир үй бүлөгө өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат. Пандемиядан кийинки кризис, каражаттын жетишсиздиги ар бир үйдө эң көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Ал эми бардык окуучулар жада калса өзүнүн мугалимин тааныбай калса, мектеп мугалими окуучуларын тааныбайт. Үй бүлөдөгү маселе мамлекетке да таасирин берип жатат. Тынымсыз наразычылык акциялары, митингдер болуп көрбөгөндөй толкундоолорду пайда кылып, экономикабыздын капчыгына залакас тийди. Мунун баары пандемиядан кийинки кырдаалды чагылдырып жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учур чак көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышта билим берүүнүн азыркы абалы туурасында талкуу жүргүзөбүз. Алгач студияга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, менин оң жагымда Марат Усеналиев, билим берүү министрлигинин өкүлү. Ошондой эле Олжобой Шакер, жазуучу, Рухи сайтынын негиздөөчүсү. Жана Бишкек шаарынын тургуну, биз ата энелерден чакырганбыз, Раиса Сулайымбекова, Бишкек шаарынын тургуну. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндөгү эң орчундуу маселе катары онлайн жана офлайн окутуу системасы болуп жатат. Бүгүнкү күндө алгач агай сизге суроо бергим келип жатат да. Мынакей жаңы министр дайындалды. Алы кандай максаттар койду, кандай пландар коюлду, ошолор боюнча токтоло кетсеңиз. Рахмат, эми мынакей четтен өзүңүз айтып аткандай эшикти кырдаал коронавирус деп атабыз. Эң негизги биздин деле максатыбыз ушу билим берүү жана илим министрлик эң негизги багытта бул реалдуу турда окуганга эчтеке жетпейт. Бул билим сапаты баардыгы бийик деңгээлде болот. Бирок өзүңүз айткандай, ушу билим берүү тармагында эң негизги биздин максатыбыз ушу окуучулардын ден соолугу. Кандай өтөт, эмне болот, кандай деген ойго биз даяр болуш керекпиз. Биз айтып кетиш керекпиз, мынакей 4-чү чейректен баштап ушул кырдаалга байланыштуу онлайн режимге өттүк. Баягы өтпөсөк дагы жаман болмокпуз, өтсөк дагы жаман. Бирок жыйынтыгы окуу жылдыгы боюнча аттестатты бердик, күбөлүктү бердик, балдарыбыз окууга өттү. Бул бир көрсөткүч. Алтын сертификат алды, кызыл аттестатка ээ болду 298 бала. Бирок бүгүнкү кырдаалды айтып атабыз да, мынакей бүгүнкү кырдаал ар бир пикир болуп атат, жана студиядан деле угуп аттым, ар бир ой пикир болуп атат. Эмне үчүн жеке менчик мектептер окуп атат, эмне үчүн бала бакча иштебей атат, эмне үчүн мамлекеттик мектептер ушу онлайнга өтүп атат деген. Эң биринчи максат баяктан айтыш керек. Эң буручта бул бала турат. Бүгүнкү күнгө өзүңүз уккандай мынакей 100дөн ашык окуучу ооруп калды деп атабыз. Ага ким жоопкерчиликтүү? Андан кийин мындай бүгүнкү күндө кыргыз эли айткандай 50 жылда жер өзгөрөт, 100 жылда 50 жылда эл өзгөрөт, 100 жылда жер өзгөрөт деп. Заман башкача, бүгүн онлайн режиминде окутуу бул баягы кырдаалга байланыштуу окутуп, телесабактарды тартып, санарип менен камсыз кылып, окуучу өзүн кем баягы онлайн окуп атам, бүтпөй калдым деген ой пикир болсун. Ал эми эмне үчүн жеке менчик мектептер окуду? Биз дагы айтып кетиш керекпиз. Ош шаары, Бишкек шаары мамлекеттик мектептерде 50дөн 40тан окуучу болуп атат. Жеке менчик балдар. Жеке менчик мектептерде 15тен 10дон бала. Бүгүнкү күндө 70тен ашык мектеп реалдуу түрдө окуп атат. Аны мисалы карасак, мынакей караш керек да. Сары Жазды алсак, Сары Жазда болгон мектепте 12 бала окуп атат. Мектеп боюнча. Аякта коронавирус жок, эчтеке жок, ал шартына байланыштуу аларды окутуп атабыз. Акш Ирак деген бийиктүү тоолор, чек арага жакын мектептерге биз ошон үчүн ошого баратабыз. Ал эми министрликтин милдети, билим берүү министрликти окуу стандартты жеткирүү, тамганы билдиртүү. Анан биз жалпы республика боюнча бул дагы өтө оңой жумуш эмес, эсептеп чыгып атабыз. 1-сентябрда 1-класска 155.600 бала келди. 1-класста эми штабтан суранып, Минздравдан суранып, реалдуу түрдө окуталык 1-класска келген бала бул мектеп экен деп эсептесин. Бул менин мугалимим экен, бул китеп, бул парта деген сезимге келтиртип туруп, регламентте 5 топ иштеп, эксперттик. Ушу 5 түрдүн программасын түзүп туруп, реалдуу түрдө киргиздик. Ой пикир, ниетибиз 6сынан баштап, мынакей 6-класска чейин киргизелик дедик, тияктынчтеп 6-класска чейин окуучуларыбыз республика боюнча 806.200 бала. Андагы санап чыктык да, дистанция, интервал болуш керек. Себеп эртең мынакей ата эненин, мен түшүнүп атам, өтө чоң мынакей кырдаал болуп атат. Ата эне баласы менен таппай атат тилди, баласы мугалимдер менен таппай атат. Бирок баары айтып атат, эмне үчүн окутпайт,
качан бул бүтөт министрлик? Муну эшикке чыгып туруп сырткы пандемиядан сураш керек. Бүгүн республика боюнча араванды жаптык, мынакей пандемия көбөйдү, мугалимдер ооруду. Бүгүнкү күндө Ош карантинге жабылды, балдары окутуп атат. Бирок ушинтип жабылганда биз окутпасак, ошондо анан айтат, министрлик эмне кылып атат деп. Конституцияда жазылуу мамлекеттин милдети. 1-класстан 9-класска биз билимди бериш керекпиз. А кандай беребиз? Кырдаалды сурабайт. Дистанттык окуу бар, заочный окуу бар, экстернат деген окуу бар. Мынакей чейрек бүтсө сырткы абалды карап туруп сунуштайбыз, дагы штабка сунуштайбыз. Саламаттык сактоо министрликте сунуштайбыз, ошо 6-класска чейин мүмкүнчүлүгү болсо ошо окууга уруксат берсин деп. Ал эми андан кийин этап болот да, чейрек жакшы өтсө 9-10-классты сунуштайбыз. 11-класс. 11-класстын бүтүрүүчүлөрү быйылкы жылы биз ар бир окуучуну санап чыктык. 65 000 11-класста бүтүп атат. 102 000 9-класста бүтүп атат окуучулар. Жалпы республика боюнча 1 300 000 ашык окуучулар. Чоң рахмат ага. Сөзүңүзгө каралжы. Биз дагы окуучуларга кайралабыз. Кийинки суроо агай Олжа сизге бергим келип жатат да. Учурда мисалы үчүн мейли пандемиядан кийинки кырдаал аябай эле курчуп кетти. Мисалы үчүн окуучулардын билим бери эмеси деңгээли логикалык жактан улап кете берсек болот. Төмөн болуп кетти. Эми сизге мындай суроо да. Азыркы билим берүүгө мисалы үчүн абал төмөндөп кетти да. Мисалы үчүн менин көңүлүм тойбой жатат ал нерсеге. Көпчүлүк ата эне катары, мен деле ата эне катары айтайын. Сиздин көз карашыңыз боюнча билим берүүнүн деңгээли кандай азыр? Албетте билим берүү жаатында маселелер өтө терең көйгөй, бирок бул соңку жылдарда эле түптөлүп калган жок да. Буга чейинки эгемендик жылдарынан берки жыйылып келген маселелер бар да. Анан мен билим берүү министрлигинин бүгүнкү принцибин мен терең сыйлайм да. Себеби элге тек гана ушу журналисттер бул теманы бүгүн алып чыгып атканыңар жакшы, элге түшүндүрүү жаатында көбүрөөк иш кылышыбыз керек да. Себеби эми ден соолуктан өткөн кымбат нерсе жок да. 50 жыл, 60 жыл мурдакы заманды эле эстеп көрөлчү. Мындан кыйын заманда деле эл сабырдуу болуп билимге умтулган киши Эйнштейн, Ньютондор деле чыкканда такыр эле бүгүнкүдөй шарт жок заманда делечи. Анан биз чыдамы жок, сабыры жок эл болуп алдык да. Анан элдин басым кысымы менен дагы расмий бийлик кайсы бир кадамдарга барганында опыт алды. Пандемия дегенден өткөн диктатор жок. Азырчы чалгыдай чабаса, дүйнөсү титиреп отурса, анан экономикасы эң чабал Кыргызстан үчүн бул тобокелчиликке бара турган маселе эмес да. Ал эми жанагы жеке мектептерге атаандашы эми ал жактын шарты такыр башка да. Себеби ал мобилдүү топтор, мугалимдердин шарты жакшы, кирип чыккан жайлар. Себеби жеке секторлор мамлекеттик мекемелерге караганда алда канча озуп кетти да жеке секторлор. Андыктан андан бир кыйкым издегенге болбойт да, экөөнү салыштырып мүмкүн эмес да. Жеке мектептерде ал билим берүү сапаты артык. Андыктан бир ата энелерге деги эле коомчулукка бул жаатында онлайн жаатындагы билим берүү системасы канчалык мүчүлүштүккө учурап атса дагы ата энелер бир нерсени түшүнүш керек да. Балага билимге акылдан өткөн инвестиция жок экенинчи. Анан ал такыр эле кол кушуруп отуруп калганга болбойт. Мектепке барбай калды, балам тамга тааныбай калат дегенчи. Бүгүн компьютердин заманында анан биз баягы эле балдардын мүмкүн мүшкүлү көбүрөөк болуп атат. Ата энеге үйдө кызычуу болуп, баягы ата эненин баары көнүп калган да, тиги билим берүү убактында балдар көп ата энеге, мугалимдерге жүктөп койгонбуз. Ата эненин көбүчө, коомчулуктун баары ошо билим, тарбия дегенде эле мектепке жүктөйбүз да. Ата энелер ушундайда эни балага бүйрөөк болуп, жакыныраак болуп, биз буга чейинки мүчүлүштүктөрүбүздү толтурсак, жок дегенде куйма кулак кылып өстүрсөк деле балдардычы ошол зээнине көңүл бурбай атабыз. Биз дайыма жеңилге качырып көнүп алганбыз да. Анан ата энелер жакты айтыш керек, тек гана баягы коомдо ушу түшүндүрүү иштеринчи. Себеби онлайн аркылуу билим берүү системасынын жакшы жагы бул мамлекеттин өнүгүүсүнө жакшы өбөлгө болуп атат да. Азыр албетте жакыр үй бүлөлөр бар, бирок акылга, билимге инвестиция кылып, ошол көрөк аттын артынан кетпей, балага компьютер алып берип, сотка алып берип, мындай инновациялык жаңылыктарга умтулушубуз керек да. Чоң рахмат агай, кечиресиз. Коомдун бир тепкичи өйдө өскөнүнө ушул сыноо чоң себеп болот да. Буюрса мамлекеттик системада онлайн системасын орнотушуга. Сиздин сөзүңүзгө дагы кошулам. Ден соолуктан өткөн артык эч нерсе жок чындыгында. Бирок тилекке каршы азыркы учурда мынакей сиз Бишкек шаарынын тургуну катары
ата эне катары өзүңүз айтсаңыз, онлайн окутуу системасында кандай кыйынчылыктар болуп жатат? Саламатсыздарбы? Мен ушул өзүмдүн атыман, ата энелердин атынан айтат элем, ооба, билим берүү министрлиги өтө зор эмгек кылып атат. Бирок бул медалдын бир гана сторонасы да. Анткени мен как мындай жаран катары жана үйүмдөгү өзүмдөгү балдарымды карап отуруп, мисалы, балдар эмнеге мектепке барыш керек? Это биринчи очередь, биринчи кезекте бул социалдаштыруу. То есть өзүнүгө курбу табыш керек. Ошолор менен кандай мамиле түзүш керек? Ошол көбүнчө ошол максатта да. Ооба, окуу берилип атат, онлайн берилип атат, бирок балдарга ошол биз көп ата эне шарт коюп берип атат. Азырчы компьютери бар, телефону бар. Бирок баланын кызыгуусу жок агачы. Эч кандай кызыгуу жок. Эжейин, мисалы, менин улуу кызым азыр 6-класста окуйт. Эжейлерин көргөндө эмес, тааныбайт дагы. Алар кандай аракет кылып билим берсе дагы, баланын кабыл алуусу, кызыгуусу ошол сабактын эмне жөнүндө экенин дагы мындай кызыгуу жок да. Просто азыркы учурда менин оюмча мындай биз ушул муун, ушул поколение, ушул пандемияга кабыл болгон балдардын бир эмесин деңгээлин түшүрүп алышыбыз мүмкүн да. Менин оюмча андан сырткары, мисалы, ата энеси менен мен балдарым менен отурсам, мен башка жумушумда калып атат, биринчиден. Экинчиден, баягындай эмебиз да кетип калып атат да, нервибиз чыдабай, бала менен урушканга туура келип атат. Баланы кээ бирөө уруп согуп да коюшу мүмкүн. Бул бизге гана эмес, балага да өтө чоң стресс. Анан дагы бир эмеси, фактору бул мисалы 5 октябрда төңкөрүлүш болду. Биздин капчыктар азыр араң-араң жеткизип атабыз. Булар бизде азыр карап турат. Биз балдар үчүн биринчи очередь биз көрсөткүчпүз да. Биз өзүбүз стресс болуп турсак, биз өзүбүз туңгуюктуу болуп, страх болуп ойлонуп аткан убакта балдарга даже көңүл бурулбай эле көп учурлардачы. Бул еще Бишкекте да. Көп региондордо менин оюмча мындан да абал катаал болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 0312 56 56 72 телефон номерине чалып, сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди бүгүнкү күндөгү онлайн окутуу системасы боюнча пикир калтырсаңыз болот. Ага айтсаңыз, мисалы үчүн онлайн окутууда биздин коомчулук даяр эмес деген пикирлер айтылып жатат да. Биз мисалы үчүн Европаны, Американы турап жатабыз дейбиз, бизге болбойт деген пикирлер айтылып атат. Онлайн окутууда кандай маселелер жаралат? Жакшы суроо атат. Мынакей эмекте ата энелер дагы ушул талап кылып атат, кандай багабыз деп. Баягы эме мен айтып кетет элем, мынакей министрлик Союз мезгилинде атактуу жакшы методисттер бүгүн сабак тартып атышат, телесабак. Телевиденияларга рахмат. Ошол сабактарды телевизор аркылуу тартып ата энеге жардам көрсөтүп атат. Бүгүн онлайнда көп эле маселе болуп атат. Эң чоң көйгөйлүү маселе биз айтып аткан бул ата эне менен мынакей бүгүн да угуп атасыңар телевизордон түптүү болгон окуя тиги ата эне менен баланын мамилеси болуп атат. Ошон үчүн кыргызда бир жакшы сөз бар эле. Баланын төрөлгөнүнө эмес, турганына сүйүнүш керек. Ата эненин жоопкерчилиги болуш керек 16 жашка чейин. Бул баланы баягы наристе, баладан жакын эчтеке жок, жыттуу бала. Аны үй бүлө түзүп төрөп атканда чоңойтом, бул менин таянычым болот деп чогултат. Мамлекеттин милдети биз окутуш керекпиз. Кандай окутабыз? Кырдаалга байланыштуу биз окутуп атабыз. Анан баланы карай албай атабыз, бага албай атабыз, мектеп эмне кылып аткан деген бул да туура эмес. Бирок эң бир көйгөй чыкты. Онлайн окутуп атканда бир үйдө 2 бала, 3 бала, телевизор жок, элге кайрылдык. Жергиликтүү бийликтер жардам көрсөттү. Мисалы, Ысык-Көл областына 500 телевизор алып берди. Мектептен биз чыгардык онлайн режимде. Смарт телефондор жок. Бүгүн Ошка, Мегакомдор жардам берди, платформаларын, Телеграм катары. Муну мен түшүнүп атам. Бул айла жоктун укаты, бирок биз балдарды окутуш керекпиз. Кыргызча айтканда мындай сөз бар да. Бышкан тамактын сынчылары көп болот дейт. Биз окутсак дагы, окутпасак дагы бар ушундай критика калмакпыз. Бирок биз бүгүн ушу алыскы интернетти киргиздик. Жетпей калган интернет жака электрондук китеп тарттык, 700 китеп жеткизелик деп. Ар бир райондо метод кабинеттерди түзүп, эң кыйын мугалимге болду. Мугалимдерим чалып,
сабак берип атканда дейт окуучу суроо берсе жооп берчү элек дейт. Бүгүн класста 30 бала болсо дейт 60 ата эне чалат дейт. Кандай болуп атат деп биз дагы даярдана баштадык дейт. Мунун сыртынан билим берүү министрлик мугалимдерди окута баштадык. Онлайн режимде кандай сабак бериш керек. Бул эртең кетеби оору. 1 жылдан кийин кетеби. 4 жыл болсо биз балдарды совсем толук окутпай кое албайбыз да. Ушундай кырдаал болуп калды. 5 августтан баштап 25 августка чейин Кыргызстан боюнча санарип мугалим дегенге окуттук. Программаларды иштеп чыкты. Өтө кыйын. Бияктан ата эне жардам бериш керек балага. Биз жардам берелик. Мына КНЦТ менен программаларды түздүк. Электронный сабактарды тартканда 15 мүнөттөн тарта баштадык. Бул өтө кыйын нерсе болду. Башынан эле. Мугалимдер туура эмес тартылып атты сабакка. Бүгүн 700 сабакты тарттык. Телине рахмат. Бул сабак биринчи чейректики. Экинчи чейректи тартып атабыз. Күндө контролдоп атабыз. Бүгүнкү күндө кечээ мынакей министр ар бир райондук жетекчилер менен жолукту. Жолукканда да талап кылып атабыз. Санитайзер, коопсуздук, балдар аман болсун депчи. Бүгүн бала бирдеме болсо эртең ким жооп берет? Ата эне бизге эле кайра дооматты коет. Мынакей арабан жабылды, ош жабылды. Көлдө 1 класстарды алып барбай атабыз. Ичинен мугалимдер орду. Бул эми кырдаал. Буга эми башты моюнубузду сунуп туруп эле башка жолун издеп туруп, эгер ылдыйласа, биз бүгүн 5 вариант иштеп чыктык. Биз эртең ушу кырдаал жоюлуп кетсе эле, биз 3 күн ичинде реалдуу режимге өтүүгө биз даярбыз. Балдарга дагы жардам берип атабыз. Мисалы, биринчи чейректе 5 контрольный жаш керек, 6 лабораторный, 16 диктант чейрек чыгыш керек. Алар дагы биз кичине азайтып, ошо жардам берсин, ата эне дагы көңүл бурсун деп. Ата энелерге өзүнчө жолдомо жибердик, окуучуларга жибердик, психологдорду жиберип атабыз ата энеге. Бул дагы ата эне биринчи бирок бардыгына жеткиликтүү эмес да бул. Жок, ар бир район боюнча. Эми бала менен 1 саат эле бир күндө сабакты кылышып коюш керек. Бала эмне үчүн стресс болуп атат? 1 саатта мамасы отурат, атасы келип келе сабак окуйбуз, тиги окуйбуз, 5-6 жолу окуп атат. Бул стресс болуп атат. Биз түшүнүп атабыз. Бирок аракетибиз чоң. Психологдор бар. Айылда 30 бала болсо айылдан бир жолу жолугуш керек. Мугалим жолугуп бирден чакырып атат. Китептерди жеткизип атабыз. 1200 мектепке дагы интернет жеткизген атабыз. Бул ушул кырдаалга байланыштуу колдон келген аракетти кылып атабыз. Билимди алсын деген биздин балдарыбыз. Ошончо алып коеюнбу? Ооба, министерство кылып атат. Мен ага толугу менен кошулам. Чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Бирок баягы мектепте баягы баа коюу ошол дагы чоң, мисалы азыркы учурга такыр бир төп келишпейт да. Анткени бала телевизордогу берилген маалыматты угуп, зумга кирип ошол тапшырманы жасаган. Бул менин оюмча кандай гана жасабасын, бул уже бир эмеси да, эмгеги баланынчы. Анан ошол учурда дагы не аттестован 3 болуп калды же мындай мен силерге аттестация бербейм деген дагы туура эмес да менин оюмчачы. Анткени биздин да мен группадагы эмелер ушинтип жазып атат да, бирөөгө 3 коюп коет, бирөөгө не аттестован деп койсо, менин балам катышпады, менин баламдын бергени бар да, тапшырмалар тапшырып атат да, эмнеге деп. Ата эне болсо баланы мындай эми биздин тил менен айтканда баланы уруп согуп урушуп атат да, аны туурабы? Бала андан сырткары, мисалы мен ошол улуу кызым эле 6 сабак өтөт. 1:30 башталат, 6га чейин. Эми жарым сааттан, бирок ортодо баары 6га чейин ошону тиктеп, уже эки көздү мындай эки жакта бирдеме айтсаңыз, көзү стеклянный, эчтеке түшүнбөйт. Чоң рахмат, ол жайга айтсаңыз, кечире сизге суроо, бизде убакыт тардыгына байланыштуу суроолорго жооп берели. Мисалы үчүн азыр региондордо көпчүлүк жерлерде мына окуу куралдары же болбосо интернет жетишсиз да. Мына айыл аймактарында, чегерде жайгашкан аймактар бар. Мисалы үчүн мына шаардын борборунан алыс жайгашкан жерлер да бар да, жаңы конуштар бар. Ушуларда бир жеткиликтүү билим берилбей жатат да. Ошо боюнча көз карашыңыз. Жашоодо бир парадокс бар да. Адам баласы качан бир туңгуйка кептесе, адамдын акыл жөндөмү иштей баштайт да. Ага чейин кара булчуң менен иштеп жүрө берет. Кыргыз коому 21-кылымга келгенде ошо дүйнөлүк интеграциянын демин сезип атканы жакшы да. Мейли ошо чегер аймак болсун, алыс аймактар болсун дагы, могу замандан артта калып кетип атканы, баягы элге жалпы кеңири сезип атканы жакшы. Бул себеби биздин
коомдук сапаттын өсүшүнө түрткү берет да. Себеби коом өзүнүн кемчилигин байкайт. Себеби буга чейин баласынын кандай билим алып атканына кызыкпаган ата энелер да толтура болчу да. Эми ошо көйгөй менен ар бир ата эне, ар бир үй бүлө кабыл атканда ошол эмнеге баалуулук экенин сезип аткан, ошол билимдин баалуулугун сезип ата энелер бүгүнкү күндө чыркырап монтип атканы жакшы. Коом талап койгон коом өсөт да. Себеби буга чейинки кемчиликти канчалык жашырып жаап келгенибиз менен пандемия ачып койду да. Андыктан мындан трагедия кылып кереги жок. Биз тек гана могу дүйнөлүк сыноо, бул Кыргызстандын эле башына келген жок да. Тек гана ушунун жолуна чыгууга, балдарга билим берүү жолун ар бир үй бүлө аракет кылса болот. Маселен, аристократтар чөйрөсүн ала 18-19 кылымдагычы бүгүнкүдөй шарты бар көбүнүкү делечи. Үйүндө ваннасы, интернети болбосо дагы жашоо шартычы. Муну айтып аткан себебим, аристократтар чөйрөсү мектеп жашындагы балдарына эле академия бере албаган билимди берип койгон. Пушкин, Толстойлорчу. Себеби ошо аристократтар чөйрөсү, себеби алар көркөм билим берүү жаатында сүрөт тартуу, музыка угусуу, жана башка баланын жөндөмүн ойготкон. Бизге баягы күнүмдүк мектепте кереги жок деле предметтер бар да. Ошону деле жаргылчактын ташындай кылып толтура китепти мойнуна жүктөп коюп барып атпайбы? Ошондо деле мектепке барууга мойну жар бербеген балдарды толтура болушта, мындай жүрөк заада болгон мектепке баргангачы. Анан бүгүнкүдөй ошондой муктаждык жаралып аткан жакшы. Деле 2-4 болуп калса гана Кыргыздын балдарынычы. Чоң рахмат сөзүңүзгө, Аралжан. Азыр предметтеп калдыңыз. Эң бир орчундуу маселе жаралып жатат да бул жерде. Мынекей азыр көпчүлүк министрликтин өкүлү сиздер дагы макул болуп жатасыздар, иштеп жатат деп баа берип жатасыздар. Бирок дагы бир кемчиликтер жөнүндө баса биле айтып кетели. Азыркы китептерин абал жөнүндө сүйлөшө турган болсок, 1-класстан же 5-класстын окуу куралдары жазылып жатканда, анан басылып чыкканда көзөмөл боло турган орган бар, мисалы үчүн министрлик тарабынан. Азыр мынакей соц тармактарда, Инстаграмда же болбосо Facebook баракчаларында бир айрым бир пикирлерди айтылып жатат да. Аны көргөндө көлкүңдү же келгенди билбейсиң, же ыйлаганды билбейсиң да. Бизде кыска бир видео материал бар, ошого көңүл буралы, андан соң уланталы. Ассаламу алейкум, урматтуу Facebook колдонуучулар, интернет колдонуучулар, урматтуу достор. Мынакей математика сабагы 5-класстыкы тапшырма келди. Тапшырмада мынакей өзүңүздөр карап көрүңүздөр, 4.2 бурчтардын түрлөрү. Эгер бегемотту сор бурчу менен сайсак эмне болот дейт. Мынакей сүрөтү да турат, 7-сүрөт. Териси калың бегемот мынтип сайганды сезбей калышы мүмкүн. Мындай тик бурчта чоң бурч, кең бурч болот. Ал эми 8-сүрөттү караңыздар. Ал эми тик бурчтан кичине болгон поз түрдөгү 8-бурч тар бурч болот. Тар бурч менен бегемотту сайбай эле коюш керек. Анткени мындай бурч менен сайсак, бегемот таарынып калышы мүмкүн. Мынакей биздин урматтуу китеп чыгаргандар, китептин авторлору мына ушундай мисалдарды келтирет. Негизи эле тилек бул өтө күлкүңдүү, же бир күлө албайсың, же ыйлай албайсың. Мынакей китептин авторлору Кыдыралиев дейт, Урдалетова, Дайырбекова. Мынакей бул эме боюнча мен жөн эле күлкүм келди. Негизинен бегемот бул жерде кандай, эмне үчүн бул мисал келтирди? Бегемот эмне үчүн сайгалаш керек, эмне үчүн сайгалабаш керек, урматтуу достор? Ой пикир калтырабыз, комментарий жазабыз. Кандай ойлор болсо да. Эми мынакей көрдүңүздөр, бул Facebook баракчамда мен өзүмдүн улум 5-класстын окуучусу. Мен бирок бул маалыматты буга чейин дагы башка ата энелер дагы жөнөтүштү да мага. Журналист катары ушуну коомчулукка алып чык деп. Буга ким жоопкерчиликтүү? Жакшы суроо болуп атат. Эң биринчиден ушундай ата энелерге байкасаңар, жана айтып атпайбы, инвестиция билим берүү деп. Ар бир ата эне китепти бүгүн окуп калды. Буга дагы рахмат. Ар бир ата эне өз ой пикирин салып атат. Алга дагы рахмат. Бирок министрлик мунун үстүндө бул өзүнүн тарыхы, өзүнүн индустриясы бул китеп деген. Биз кайрылып атабыз. Биз эгемендүүлүктү алганда Кыргызстан өзүнүн стандартын иштеп чыгып атат. Башталгыч класс боюнча бүттүк 1-ден 4-кө чейин. Ал эми авторлорго кайрылгандан кийин муну типография, издательстволор алат мойнуна, корректировканы алат. Албетте сөзсүз биз муну көзөмөлдөш керекпиз, сунуштап атабыз.
Мул дагы ушул билим берүү академия бар. Бүгүн реорганизация кылып атабыз. Мынакей бүгүн жаңы китеп деген бир коом түздүк. Алар көзөмөлдөп атат. Анан окуу китеп дегенди түздүк. Мурун өзүңүз билгендей, мул адаптация, апробация өтөт, корректировка чыгат. Биз мугалимдерге кайрылдык, мектептеги иштеген мугалимдерге. Силер практикасыңар. Ушу китеп жазганга монакей стандарт лайык көрсөткүлө, көргүлө, сунуштагыла деп туруп, биз Россиядан алып келип которуп адаптация кылбайбыз. Биз өз китептери чыгып атат. Албетте, мындайларды көргөндө биз стандартты чыгарганда бул китеп эгер 1 жылдын ичинде апробация деген бар. Апробация чыгат. Экинчи 6 айга адаптацияга чыгат. Ошондон кийин мына ушундай ката чыгат. Баягы 5 киши жазабы, 10 киши жазабы. Мындан мурун бир 5 жыл мурун билим берүү академиянын кызматкерлери жазчу. Акырындык менен кетип атабыз. Мул бүгүн мамлекеттик деңгээлде типографиясы өзүнүкү жок. Муну издательдер кабыл алганда корректировка изменениясы менен 2 жылга чейин басат бул китептер. Жок, азыр мисал үчүн, могул мисалды сиз кандай түшүнөсүз, кандай баа бересиз? Бул туурабы, туура эмеспи? Муну атайын эме бир багыт бар. Бул эки жагынан караса, бегемот дептир, бегемоттуку. Ошондо мул дагы ким билет, муну автор менен сүйлөшүп сунуш кылганбыз, мул да өзгөртөт. Бирок ар бир китеп 5-6 китеп жазалса, ошолор апробациядан кийин бир китеп өтөт, окуу стандартка. Калган кошумча китеп катары өтөт. Мында бегемот дептир. Мындан да кээ бирлер ката кетет басмада, басмаканадан кетет. Ың менен нынын айырмасы бар. Бул өтө терең нерсе да. Анан эми мул жактан бегемотту сайып коюптур, териси калың, же башка мисал келтирсе, туура эместир. Ката иш бар жерде сөзсүз кемчилик болот, бирок муну биз түздөгөнгө сөзсүз аракет кылабыз. Каржылоо маселеси. Мынакей болгону 100 000 каржылайт. Китептин өзүнүн тагдыры бар. Китеп болгону 5 жыл жашайт. 3 жылдан кийин бул оңдолуш керек, түздөлүш керек. Өзүнүн салмагы бар, веси бар, каралып атат. Мынакей быйылдан баштап бул китеп өтө татаал нерсе үчүн катуу сынга алынып 3 бөлүм түзүлдү. Бул китептерди контролдоп атат. Бул бир. Экинчиден, бул китеп бизде саясат министрлигинин атында. Мынакей канча неправительственный организациялар, ушу билим берүү министрлиги, бул өзүнчө индустрия. Бүгүн китептин өзүнүн бир чоң бир башкармалыгы, секторун түзүлүп, анан буга жоопкерчилик. Рахмат агай, бирок ошол эле жерде демек бул келтирген мисалдарды туура эмес деп баалап жатат да көпчүлүк ата-аналар. Сиздер да туура эмес дейсиз. Биз муну баалаганда биз ата-энелерге кайрылабыз. Биз топ эметебиз. Жок, ошону көзөмөлгө алабы министрлик? Мындай алмак турмак бул биздин милдетибиз. Түздөн. Ата-энелердин ою боюнча кандай? Бул мисал кандай? Эмнени түшүндүрөт? Бул жоопкерчиликтин бул эми агай айтып атат, ар кандай шарттар бар депчи. Бирок мен ошол өзүм мындай деп сунуш же бир эмес кылсам болобу мындай. Мисалы агай азыр жогоруда айтып кетти, 50 жылда эл жаңырат, 100 жылда жер жаңырат депчи. Бул азыркы окуу системасы бизге Советтер Союзунда калган. Анан мисалы математика ушул эле мисалы бегемотто айта кетсек, Советтер Союзунда мисалы үчүн мынакей пионер октябрьга чейин биз деле жеттик, агай деле жетти. Бирок тилекке каршы кечиресиз оюңузду бөлгөн үчүн, бирок Союздун убагында мындай мисалдар келтирилген эмес. Агай жазуучу катары айта кетсеңиз, бул мисалды кандай түшүнсөк болот? Жок, мен мисалы ошол эле ошо бегемот жанагы бурчтарды айтып атат да, эми бул менин оюмча эме да, бир нерсе материал кылып эле ушу китепти эптеп чыгарып материалды бериш керек да. А ошонун ордуна мисалы математика, русский язык, кыргыз тилдин мындай бурмалап, сурмалап ошолорго бирдемелерди эметпей, дүйнөдө өзгөрүүлөр көп да азырчы. Ошол сабактарды кошумчалап мектепке. Анткени агай дагы туура айтып кетти, ким изденсе табат. Мисалы математикага кызыккан бала математиканы терең окуп, ошону изилдеп, андан ары өзүнүн кетет тармагычы. Кыргыз тили, андан сырткары мисалы азыркы дүйнөдө өзгөрүүлөр кандай болду? Критическое мышление, финансовая грамотность, ораторское выступление, ошондой сабактарды акырын киргизип, системаны өзгөртүүгө башташ керек да, кадамдарды кадапчы. Бул мисал келтиргенге сиз макулсузбу? Ушундай мисалдарды келтирсе, биздин балдар кайсыл жакка барып такалат? Туңгуйга барып такалат? Агай, сиздин көз карашыңыз боюнча айтсаңыз. Азыр эң мода болуп атпайбы? Саясий иллюстрация боюнчачы, эң биринчи муну билим чөйрөсүндөгү интеллектуалдуу мутанттардан башташ керек да. Мен интеллектуалдуу мутанттар деп көп айтып келем, какшап келем. Себеби азыр көргөзүп аткан мисал
деги эле жол бербей турган нерсе да. Бул бир эле мисал, бул чет эле. Бул бир эле мисал да. Кыргыз эл жомоктор деп да тил берүү улуттук тил комиссиясы чыгарган бир кезде 5 китепчи, алтын жомоктор депчи. Эми аны балдар эмес чоңдор түшүнбөй турган тилде которулганда, биз котормого келгенде, ушу балдарды билим берүүгө келгенде убалынан коркпой атабыз да, келечек муундунчу. Себеби эмне үчүн кээ бир ошол мекенчил сезими бар ата-энелер деле баласын орус мектепке бергенге аргас болуп атат. Себеби балам келесоо болуп чыкпасын деп атат да. Россиянын программасы менен окуп атат орус тилдүү балдарчы. Анан 10-15 жылдан кийин алар бойсунуп коомго аралашат. Демек биз кыргыз тили бир ушактын кошоматтын эле тили болуп, прогресстин тили болбой калды да кыргыз тиличи. Себеби кыргыз тилинде божомол дөдөмөлдөрдү гана сүйлөшөт. Ал эми орус тилдүү, англис тилдүү жаштар да бир башка максат баалуулуктарычы. Анан кыргыз тили ошол бир илим балдар үчүн дагы предметтерди жаратуудагы, так илимдер болсун, көркөм адабиятты жаратууда болсун, ошол бизди илим билим чөйрөсүндөгү интеллектуалдуу мутанттардан тазаланбасак, мындай катачылыктар далай кетет да. Мен бир үмүттөндүргөнү Каныбек Исаков министрликке келгенде а киши реформатор катары, бирок толук мүмкүнчүлүгүн ача албай кетти. Ал кишиден үмүт этти эле, бирок азыркы министрден да чоң үмүт бар да. Алмаз Бейшеналиев бул баягы тар чөйрөдө, билими чөйрөсүндө эң бир креативдүү мындай идеялар менен ошо турмушка жайылтып келаткан бир жаңы генерацияда кыргыздын муну да. Анан могу китептерди даярдаган билим берүү академиясына дагы Алмазбек Токтомамбаев келди, президент болуп былтыркы жылычы. Эми ушуларга ишенебиз, жок дегендечи, ушулар билим берүү жаатында реформа кылып, жана интеллектуалдуу мутанттардан арылмайын, биз жана канчалык басылмаларга, басмаканаларга неме оодарып койгонубуз менен күнөөнүн баарынчы, бирок ошону жаратып аткан авторлор жоопкерчилик болуш керек да, автордук жоопкерчилик жок. Чоң рахмат. Эми аны дагы көзөмөлдөй турган органыбыз бар да бизде, мисалы үчүн. Агай, кечиресиз убакыттын тардыгына байланыштуу менде бир суроо болуп атат. Көрүүчүлөрдөн келген маанилүү суроо экен. Мектептердин жетекчилери, мисалы үчүн 5 жылдан ашуун иштей турган болсо, ал ошол мектепти өзүнүн менчигинде эле кылып алышты дейт. Тууган туш, кайын кудай сөөк дегендер бар болуп кетти дейт. Ошого сиздердин программаңыздарда барбы? Мектептин жетекчилерин ротация кылса болот, директорлорун. Ошол программа. Жакшы суроо. Ротация деген бул мектептин директорлоруна болбойт. Бул мамлекеттик кызматка кирбейт. Бирок биз 1 жыл мурун мунун мыйзамын иштеп чыктык. Директор 5 жыл эле боло алат. Өтө мыкты иштесе 2 сроктон ашпайт деген кирди. Мынакей районолор контролдоп атат. Биз районолорду контролго алдык, кандай жумушун кылат. Майда жыйынтыкта ошонун негизинде чара муга көрүлгөн. 5 жыл боло алат директор. Жакшы иштесе 2 срок. Андан ашык болбойт. Механизм иштелип чыкты. Быйылкыдан баштап муну киргизип туруп, мынакей көзөмөлгө алынды. Чоң рахмат. Кечиресиз убакыттын тардыгына байланыштуу бизге белги берип жатат. Соңуна жетип калды көрсөтүүбүз дагы. Бүгүнкү күндөгү урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурчак көрсөтүүсүндө билим берүүнүн абалы туурасында кеп сөз кылдык. Бизде студияда конокто Марат Усеналиев, билим берүү министрлигинин өкүлү, Олжобай Шакир, жазуучу, Рухи сайтынын негиздөөчүсү, ошондой эле Бишкек шаарынын тургуну Раиса Сулаймбекова болду. Сиздер дагы биздин кабарыбызды жеткиресиздер деп ойлойбуз. Жаңы министрликте буюрса жаңы ийгиликтер болсун, жана дагы көзөмөлгө аласыздар деп ишенебиз биз дагы. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.